Эмне эле прямой эфирде отурат десе жаштын баары өзүнчө бир кызыктырбайбы бияктагы? Запрос жибердиңби? Эмне кылыш керек? Дагы жөнөтчү Шергазы. Шергазы. Добавить. Ассаламу алейкум. Уалейкум салам. Алмабек Насырканович, кутман кечиңиз менен кандайсыз? Жакшы Кудай деп. Кошулду, кошулду. Карантинди кандай өткөрүп атасыз? Маанайыңыз кандай? Маанай жакшы эле. Ушул эксперттер айтат, коронавирус илдеттин алдын алып калса болот эле Кыргызстанда дейт. Сиздин көз карашыңыз кандай буга? Менин оюмча алдын алып болтурбой коюу мүмкүн эмес эле. Себеби умрадан эгерде мындай бир жагдай бар да. Президент Совет Безопасностьны январда өткөрүптүр, Ошон үчүн жанагы министр здравоохраненияны жумуштан албады. Ошондо эле Кытайда коронавирус башталды, сак болгула, Европа менен Испания менен Италияда чатап болуп атат дегендей жыйналыштар өттү деп атпайбы? Ошондо албетте өкмөт алдын ала чараларды көрүп, жана умрага ошол маалда виза алып, умрага барыш үчүн да бир топ жумуштарды жүргүзөт. Виза алат, самолетторго билет алат, айтор мамлекеттик жана Думка деген орган ошонун баарын тескейт да. Ошолорго деле тыюу салып, умрага барбай отургула деп койсо, балким ошол жагынан кичине азаймак. Бирок баары бир Европадан, Россиядан да келди да, бир 30% ошол жактан келди да, Европадан, Россиядан. Алардан келип, Казакстандан келип, баары бир бизге бул илдет кирмек. Анан мага көбүнчө кат менен кайрылгандар булар мигранттар болуп атат да. Кечээ мигранттар видео аркылуу да кайрылуу жасады. Бизди алып чыгып кеткиле деп, азыр аба жолдорун жаап салган, өзүңүз жакшы билесиз. Анан бул маселени чечебиз дегенде өкмөттүн мына 10 күндөн ашып өттү да. Эгемендүүлүү мамлекетке бул 10 күн өтө көп эле узак эмеспи? Ошол мигранттар кандай кылып Кыргызстанга алып келсек болот эми аларды? Бул жерде мен өкмөт аракет кылган жок дегенден алыспын, Шергазы. Өкмөт кантип эле аракет кылбай койсун. Килеген МИД деген тиги министерствобуз бар. Өкмөттү такалаган парламент боюнча биздикинен постсоветтик мамлекеттерде биздики эң алдыда турат. Өкмөттүн сасайын берген парламент. Жанан парламент өткөндө чын эле өкмөттү чакырып алып бир топ мындай жулмалашты, элчилик иштеп атат. Бирок колдон келген, анан келбеген нерсе бар да. Мисалы үчүн Россиядан беребестер поезддар токтоду. Ал биздин өкмөттүн колунан келбейт. Самолеттор токтоду. Токтотуп салды, болду. Кантип учурат? Мен ойлойм, азыр эң өкмөттүн колунан келгени акча каражатынан жардам бере алат. Ошо Россиядагы мигранттарга. Бирок ал жерден экинчи маселе келип чыгат. Ким муктаж эмес, аны ким аныктайт, ким тизмектейт, анан ким мындай иш-чараны жүргүзөт, көрдүңөрбү? Биз азыр аларга ушул мамлекеттеги атайын фонд, резервный фонддордон акча алып, ошол жана квартирадан чыгып калгандар бар экен. Чын эле күнүмдүк оокатты бүгүнкүсүн бүгүн таап жашап жүргөн мигранттарыбыз бар эле да. Ошолордун баардыгы бечаралар калды. Казакстан айрым азык-түлүктөргө чектөө киргизип койбодубу? Бул Кыргызстанга кандай кедергесин тийгизет? Анын үстүнө биз баягы бааж биримдигинде болгондуктан негизи чек арасын азык-түлүккө жаппаш керек эле го. Эми алар биринчи кезекте өзүнүн улуттук кызыкчылыгын коргойт да. Биринчи алар үчүн өзлөрүнүн кызыкчылыгы керек да. Биз деле продовольственный, биз үчүн дагы азыр азык-түлүк коопсуздугу биринчи орунда турат. Биз дагы ошондой чараны колдонмокпуз. Тилекке каршы биз просто азык-түлүк продукциясын сыртка чыгарбайбыз да. Эми биз Кыргызстан быйыл Кытайдын карызын төлөйбүз да. Анан мына өкмөт айтты, казынага 450 миллион сом түшпөйт деп айтты да өкмөт. Анан доллардын кымбатташы менен биз 70 миллион сом кош беришибиз керек экен. Биздин колубуздан келеби? Чамабыз жетеби ушуга? Кытайдын карызына? Мен ойлойм, ал банктар азыр реструктуризация деген түшүнүк бар, пролонгация деген түшүнүктөр бар. Бул коронавирустун кесепетинен улам келип чыккан форс-мажор жагдайларды ошол сырткы карызды өндүрүү боюнча деле ошол банктар, мамлекеттер мындай жеңилдик берет да. Анан коронавирусуңарды билбейм, төлөгүлө дебесе керек. Бирок күнүгө айтып турду. Анан эң негизгиси мына Ош шаарында дагы баардык жерде элдер эрежени аябай катуу сакташ керек болду. Бул жерде бул вирус эч кимди аябайт.
Бул дагы жана Кудай Азыр Тааланын сыноосу дегендей, бул ошол адамдардын эркин да сынап атат окшойт да. Ошо эрки жетеби, тартиби жетеби, бир 15 күн чыдайбы деп. Мына 15 күн чыдабагандар бар да, туурабы? Чыдабай чыгып кетип атат. Кээ бирөөлөр мушташа кетип атат. Бир эжекелер күйөөм ГКИМБД иштейт да, ошто бир ызы чуну салып атат, сөгүп атат. Бирөөсү кечээ жезлан алып алып, көрдүңөрбү? Бир эле маалыматты алабыз бар. Жезлан алып алып милицияга барышты койгулап атат. Эми ошол дагы бир Кудай Тааланын сыноосу да. Ушул адамдарды сабыры жетеби, акылы жетеби, жок дегенде өзү үчүн отуруп бере алабы деп. Бир ай эмес, 15 күн чыдай албайт баягы. Бул жерде катуу тартип керек, Шергазы, катуу тартип. Сиздин оюңузга кошулам, катуу тартип керек, бирок баягы үйдө отуруп тамак аш маселесинен сиз айткандай баягы күнүнө акча тапкандар бар да, күнүнө бар бир 1000 сом же 500 сом таап келип, ошол менен бир күндүк убакыт өткөрүп баягы квартирада тургандар. Бизге кайрылгандардын көбү эле ошо квартиранын акчасын төлө деп атат, продуктабыз жок калдык, биз ошол вирустан эмес ачкачтыктан өлөт окшойбуз деген сыяктуу баягы коомчулуктун Андайлар бар, сөзсүз бар, бирок биз азыр мына элестет, баарыбыз көчөгө чыгып алсак эмне болот? Ошондуктан мүмкүнчүлүгү барлар үйдөн чыкпай отурса да, мен мүмкүнчүлүгү барларды айтып атам. Анан албетте баягы муктаждар чыгат да, кантип чыкпай коет чын эле. Бирок бизде азыр жардамдарды берип атат, чогулуп эле күнүгө эле жардамды эле бири-бирине жардам берип, мен ойлойм, момундай аламат болуп атканда бир жулуктар чыгып алып, ошол жерден бир пайда көрөбүз деп айтып болуш керек экен. Кудай деле карап турат да. Андайга барбайт го, бирок адамдар бири-бирине кайрымдуу болуп эле жардамдарды берип ушинтип атышат. Анан мен бул жерден баары бир чыгыш керек. Анан ошол жаран, мисалы үчүн 500 сом таба коем деп чыкты. Чыгып туруп вирусту жуктуруп алса эмне болот? Анда 500 сомдун да кереги жок болуп калат дагы. Ачкачылыктан эч ким өлбөйт, үйдө эле отуруш керек азыр. Кече мен буга чейин ошол дүйнөдөгү кыргыздарды менен байланышкан аракет кылып атам да, азыркы күндөн баштап. Корея менен байланыштым, Япониядагы кыргыздар менен байланыштым, ушул видео эфир аркылуу. Турциядагылар менен байланыштым. Анан Турция аябагандай бир сонун шарт түзүп бериптир, коммуналдык кызматтарды бекер кылып бериптир. Коммуналдык кызматтар, свет, суу, газ булардын баардыгы бекер экен. Андан сырткары тамак ашты ушуна бир площадька эле өкмөт алып келип, пакет кылып коюп кете берет, муктаждар алып кете берет аны дейт. Бул Турциядагы ушундай шарт түзүп бериптир коммуналдык кызматтар. Эми Россияны өзүңүз көрдүңүз, 30-на чейин узартып койду, 30-чу эмеге чейин карантин узартып койду. Бир жума деди, азыр бир айга созуп койду. Бирок өзүнүн ошол айлык акы алып иштегендерге, өзүнүн граждандарына ошол үзгүлтүксүз берип атат да, айлыгын берилет деп. Эми ушул сыяктуу бизде кандай чара көрүлөт? Тизме түзүп туруп, жардамга муктаж үй бүлөлөргө акча берилеби? Кандай кылсак болот сиздин оюңуз боюнча? Бизде жанагы социалдык коргоо министрлиги бар да, соцзащита. Улукбек Кочкоров жетектегенчи. Ошол министрликте Кыргызстан адамдардын баардыгынын тизмеси бар. Ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө, ар бир жерде ушундай муктаж адамдардын тизмеси бар. Ошол тизме боюнча мамлекет дотация берип, бир резервный акчалардан таап, мамлекет жана Турциядагыдай, Россиядагыдай жардам бериш керек. Албетте мамлекет жардам бериш керек. Эми жана потребительский корзина азыр айына 3000-4000 сом да, жок дегенде 3000-4000 сом адам бар жардам, бир адамга 3000-4000 жардам бербесе болбойт. Жакшы.